Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн мекен таануу сабагынан Кытай Эл Республикасы деген жаңы тема менен таанышабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Кытай Эл Республикасы жөнүндө түшүнүк алабыз, ойлоо жөндөмдүүлүгүбүздү өнүктүрөбүз, ошондой эле ынтымактуулукка, достукка тарбияланабыз. Балдар, бул силер көрүп турган сүрөттө Кытай Эл Республикасы кайсы мамлекеттер менен чектешкенин көрүүгө болот. Кытай Эл Республикасынын желеги жана герби. Анда эмесе силер темага көңүл бургула. Кытай Эл Республикасы. Кыргызстан чыгышынан жана түштүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Кытайдын борбор шаары Пекин. Ал жердеги эң тик бурчтуу шаар болуп эсептелет. Бардык негизги көчөлөрү батыштан чыгышка, түндүктөн түштүккө түз созулат. Пекиндин эски бөлүгүндө тыюу салынган шаар Кытайдын императорлорунун сарайларынын комплекси жайгашкан. Азыр бул сарайлар менен сейил бактар музей болуп калган. Пекин Кытайдагы бардык шаарларга үлгү. Кытайдагы эң чоң шаар жана деңиз порту Шанхай болуп эсептелет. Кытай элинин саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда, ал эми аймагы боюнча Россия менен Канададан кийинки үчүнчү өлкө. Кытайлардын көбү айыл жеринде жашайт. Кытай желгесинен эки улуу дайра Хуанхэ жана Янцзы агып өтөт. Балдар, бул силер көрүп турган Янцзы дарыясы. Хуанхэ дарыясы кыргызчалаганда сары дарыя дегенди билдирип, өзү менен кошо тоодон ылдый күл топуракты агызып келет. Бул дарыя аккан өрөөндө байыртадан бери дыйканчылык өөрчүгөн. Силер көрүп турган бул сүрөт Хуанхэ дарыясы. Ал ошол тоодон күл топуракты агызып келгендиктен өңү дагы сары тартып турат. Ошон үчүн аны кыргызчалаганда сары дарыя дегенди билдирет экен. Кытай цивилизациясы өз алдынча өнүккөн. Бөлөк цивилизациялардан бийик тоолор менен чөлдөр бөлүп турган. Көчмөндөрдүн чабуулунан коргонууга улуу Кытай дубалы курулган. Бул ошол улуу Кытай дубалынын сүрөтү. Кытайлар өздөрү атагандай асман алдындагы өлкөдө биринчи жолу кагаз, мылтыктын дарысы, фарфор, компас, кагаз акча чыгарылган. Кытайда алгач ирет китеп басылып, чайы кездемелер токулган. Кытай азыр дүйнөдөгү өтө тез өнүгүп бара жаткан өлкөлөрдүн бири. Бул мамлекетте жеңил өнөр жайы чоң ийгиликтерди жаратты. Кытай дүйнө жүзүнө бут кийимдерди жана кийимдерди тигүүчү устакана жайына айланды. Булар менен кошо компьютер өндүрүшү өнүгүп, космикалык изилдөөлөр активдүү жүргүзүлүүдө. Балдар, силер бул теманы окуп чыгып, төмөнкү тапшырмаларга жооп бергиле. Биринчи тапшырма. Кытайдын аймагынан кайсы дарыялар агып өтөт? Кийинки тапшырма. Улуу Кытай дубалы эмне үчүн курулган? Үчүнчү сурообуз. Кытайда биринчи жолу эмнелер чыгарылган? Силер суроолорго туура так жооп бергенге аракет кылгыла. Саламатта болгула балдар.